7 каналда сайтка саякат берүүсү, студияда Улук Бакытов, саламатсыздарбы? Социалдык тармактарда сөгүш алган саламаттык сактоо министри Эркен Чечебаевдин президентти күлдүргөн видеосу тарады. Видео Жалал-Абаддагы эне жана баланы коргоо борборунун ачылышында тартылган. Анда президенттин министрди карап, айтырбай эле ошонун баарын жасап койбойт белең дегенин угууга болот. Ага министр жок, рахмат сөгүшкө дагы деп жооп берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев анча мынча алып турган, жакшы деп күлгөн. Садыр Жапаров 8 майда республикалык диагностикалык борборуна пландан тышкары барган. Мамлекет башчысына жүрөктүн оор патологиясынан жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы маалымдалган. Операция башталгандан бери акыркы күндөрү балдар өлүмүнүн 3 кайгылуу учуру катталганында айтылган. Мындан улам мамлекет башчы өтө каттуу наразычылыгын билдирип, саламаттык сактоо министри Эркен Чечебаевди шалаакылык жана жол берилгис жоопкерчиликсиздиги үчүн кескин сынга алып сөгүш жарыялаган. Acaba çaldırga çalıyor. 30 жаштагы хирургтун өлүмү, операция жасаган дарыгердин лицензиясы жок болгон. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык кызматы лицензиялоо башкармалыгынын башчысы Аман Осмонов билдирди. Анын айтымында сакал алмаштыруу операциясын жасаган дарыгерлердин бири Дита клиник косметологиялык клиникасында кеңсени ижарага алган. Ал 2025 жылдын 1 мартынан бери иштеп келет. 2023 жылы рейдтин жыйынтыгында Дита клиникасы лицензиясы жок иштеп жатканы аныкталган. Андан соң айыппул салынып, материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген, деди Осмонов. Эскерте кетсек, 8 майда Бишкекте сакал эктирүү операциясы маалында флеболог хирург Элдос Турсунбеков каза болгон. Ал 30 жашта болчу. Алдын ала маалымат боюнча бейтап анафилактикалык шокка кабылган. Социалдык тармактарда курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев кол алдындагыларды сөгүп жаткандагы видео тарады. Видео министрдин Ош шаарына болгон иш сапарында тартылганы айтылууда. Орунтаев аталган кызматка февраль айында мурун жетектеп келген архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги курулуш министрлиги болуп өзгөргөндө келген. Adam bilgileriz. Kazandırırız biz de abi. Benim Bişkek laf архитектурадан да 80 миллион готов будет. Сейчас я буду все ваши деньги забирать. Дайте мне информацию, Что ты берешь? либо силер мага бересиңер, либо я сам сюда тасып. Мал берешь, что ты кечке. Конкретно мага колуңарды коюп туруп бергиле. Хорошо. Куда вы деваете 300-400 миллионов? Афиет просто. Hiç kemeyle git. Hiç neme 120 milyon zdanyanın ремонт кылдым. Бишкекте көчөдө мушташкан 2 жаран аныкталды. Бул тууралуу Ленин районунун ички иштер башкармалыгынан билдирди. Райондук милиция 17 майда социалдык тармактарда Жунус Алиев менен Акынбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 2 жигиттин мушташы тартылган видео жарыяланары менен иликтөө иштери жүргөнүн белгиледи. Натыйжада милиция бөлүмүнө жаңжалдын катышуучулары делген 20 жана 28 жаштагы жарандар жеткирилген. Анда 28 жаштагы жигит менен анын сүйлөшкөн кызы уруша кеткени, аны көргөн 20 жаштагы жигит кийгилишип, кызга болушканы аныкталган. Милицияга 2 тараптан тең арыз жазылып, факты укук бузуулар кодекси менен каралып, 28 жаштагы жаранга майда бейбаштык беренеси боюнча административдик протокол түзүлгөн. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Райондук милиция 28 жаштагы жарандын жазган арызы боюнча да текшерүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады.
Туркия президенти Эрдоган кол берген Макронду көпкө кое бербей манжасынан кармап турду. Видео Албаниянын Тирана шаарында өткөн Европа саясий бирикмесинин саммитинде тартылган. Эммануэль Макрон Эрдогандын колунан биротоло бошоно албай, Туркия лидери аны бир манжасынан дагы 10 секундай кармап турган. Эрдоган бул учурда жылмайганы менен ордунан турган эмес. Туркиянын маалымат каражаттары Франциянын президентинин психологиялык артыкчылыгын көрсөтүү аракети ишке ашпай калып ыңгайсыз жагдайга кептелгенин жазышууда. Белгилүү кыргызстандык боксчу Самат Абдрахманов америкалык мушкер ММА легендасы UFC уюмунун чемпиону Джон Джонс менен өзара спарринг өткөргөн видеосун жарыялады. Бул видеодо Самат Абдрахманов сиздин оюңузча таза бокста менин Джон Джонс менен беттешүү мүмкүнчүлүгүм барбы деп тамашалап окурмандарына суроо калтырган. Ал эми Джон Джонс бул видеого жигиттер силер абдан позитивдүүсүңөр деп пикир калтырган. Андан сырткары бир катар ММА жылдыздары жылуу пикирлерин жазышкан. He's a really incredible boxer. Yeah, he looks very good boxer. In fact, really big reach. It's the biggest reach. Thank you, man. Beautiful. It's good. Beautiful. Интернет желесинен алынган жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.